тренд болгон пингвинде кандай философия бар? Пингвинде эч кандай философия жок. Кудай малды жараткан, адамга кызмат кылсын, жаныбарлардычы. Анан биз малдардан айырмабыз бир эле акыл менен да. Ошол эле пингвинди азыр жөн эле тренд кылып атышат. Ал кече айттым эле мен, ал жөн эле көк мээ болуп калган да. Же төрөлгөндө башына муз тийген, же болбосо кийин бир жерден бир муз тийген дагы мээси айнып калган дагы, анан ал ага баары бир болуп калган да. Айылдагылар баарыбыз эле билебиз. Эчки же кой, өзгөчө көп кой, таш менен урганда баш жагына тийсе көк мээ болуп калат дагы, анан айланчыктап эле малдар баары 200 тияка кетип барса 100 тияка кетет. Анан биз көк мээ болуп калыптыр деп четкий диагноз кое алат, даже 7 жашар балада. Анан муздап жейбиз да. А бул болсо пингвин караган эч ким жок. Эми пингвин эмес, ошо сыяктуу эле канча деген жаныбарлар стаясынан бөлүнүп калышат. Ошол эле кашкырлар деле бир кемчилиги болуп калса стая бөлүп салышат. Анан ага бир философиялык ой берип, анан пингвин мындай, пингвинди ойлогонго мээ жок. Алды мээ болгондо давно алар деген өздөрүнө чеп куруп, эч качан киттерге жем болмок эмес да.